Жана сөңдү жигиттерим, сулуу кыздай келиндерим, келе жаткан Норуз менен куттуу болсун ырым дедим. Норуз майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам, ак калпакчан кыргыз майрам, Норуз майрам бул майрам, Норуз майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам, ак калпакчан кыргыз майрам, Норуз майрам бул майрам. Норуз менен жер ойгоно, Dala kıvatı 90 gülbөгөн, atlak ele toprak getirбөгөн. Görgüsünde göz aldığına elestep, görkemi koskollarlatma tündörü. Akırday çıktı gündörün, havası taza tündörün. Al peşten baktan enemde, yaktalam sensin süygönüm. Bugün эми Актала жергесинде Өскөчөгүн Кыргыз жергесинде жалпы эле мусулман аттуу ааламдык бир бардык жерде ушул Ноорустама болуп атат. Ноорустама бул жаңы күн деп аталат экен. Жаңы күн деген бул өмүр. Жаңы күн деген аткан таң, баткан күн күнүгө өзүңдү, жакындарыңды, бүткүл адамды көрүп туруу. Жаңы күн деген бул жакшылык, жашоо турмушубуз. Бул эселтеден ушул эшик ачык болгон бул күнү. Желин айрылып, сүт чык, жер айрылып, көк чык дейт. Ушунда батанын баары кабыл болот. Жакшы сөздөрдүн баары кабыл болот, жакшы тилектер кабыл болот. Ушун үчүн бул күндүн касиети дагы канчалаган сүмөлөктөр бышырылып атат, канчалаган казан көжөлөр даярдалып атат. Мына Акталада дагы 7 касан сүмөлөк, 4 касан көжө неметти. Бүгүнкү күнү ушул Актала жергесинде касиеттүү баталардын жыйынтыгы чыгып, эң батакөй байбичелер, абушкалар белгиленет. Ушун үчүн куттуу болсун. Улам өлкөбүз өзүп, мындан ары дагы ушул жакшылыктарга жандантып, бардык жаңы чектерди көздөй максаттарыбыз ушул бирдей ынтымак менен бара берели. Ушул рахмат сиздердин ишиңерге ийгилик болсун. Тынчтыктын, тиричиликтин башаты болгон бул күнү бири-бирине жакшы сөз арнап, куттуктап, жаңы үмүттөр менен жашоону улантууну көздөшөт. Ынтымактын үлгүсүн көрсөткөн акталалыктардын бүгүн маанайлары жогору. Майрамга келген элдин тыгыны көп болуп, кыргыз маданиятын нарктуулугун көрсөтө алышты. Актала районунда өткөн жылы өндүрүш айыл чарба багытында өсүштөр байкалып, кайра иштетүү ишканаларын ачуу аракеттери көрүлгөн. Бул жылы дагы алдыга бир нече иштер мерчемделип, жазгы өнөктүккө даярдыктар күч. Элеттеги жасалган иштерге токтолгон район башчысы эл журтту майрам менен куттуктады. Күчүктөн пайдаланып, бүгүнкү улуу Норуз майрамы менен жалпы кыргыз элин куттуктайм. Ушул майрамыбыз элге өзгө, жерге өзгө тынчтык тап келген, бейбиттик тап келген ажыл-той жылдардан болсун. Эми районубузда мына буюрса жаз менен кошо келген Норуз майрамын турлап
жаз талаа жумуштарын баштоо алдында турабыз. Буюрса жаз талаа жумуштарына дыйкандарыбыздын жалпы райондук деңгээлде даярдыгыбыз жаман деп айткандан алысмын. Жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мамлекет тараптан ар тараптуу колдоолор болуп атат. Күйүүчү майларыбыз, үрөндөрүбүз, дыйкандарга жеңилдетилген насыялар берилип, бүгүнкү күндө дыйкандар өз аракеттери менен болуп атат. Эң негизгиси быйылкы жылга жакшы бир пландарыбыз менен турабыз. Эң негизги бүгүнкү мамлекеттик саясат болгон негизги өндүрүштүк тармакта өнөр жайына быйылкы жылы жыйынтыгы менен өнөр жай продукциясын салыштырмалуу өндүрүү өткөн жылга салыштырмалуу жакшы жыйынтык менен жыйынтадык. Быйыл дагы өндүрүштү жогорулатуу максатында ошол эле мезгилде кайра иштетүү максатында быйылкы жылы ушул районубузга бир сүт заводдун курулушун пландап бүгүнкү күндө акча каражаттары чечилип анын үстүнө иш алып барып атабыз. Ушул эң негизги регионубуз мал чарбачылык менен алектенгендиктен жүндү иштетүү, кайра иштетүү боюнча атайын оборудование алып келип муниципалдык ишкана ачып, ошол муниципалдык ишкананын ичинде жүндү кайра иштетүүнү колго алып атабыз. Ошону менен бирге ушул асыл тукумдуу мал чарбасына асыл тукум уйларды, койлорду жайылтуу максатында бул жаатына дагы бир топ жакшы иликтерге жетишкенге аракеттер жасап атабыз. Жыл ичинде ушул аракеттер менен иш алып барабыз. Андан сырткары быйылкы жылы бир 4 социалдык объектинин курулушу бүткөрүп пайдаланууга берилип алдында турат. 2 мектеп, 1 бала бакча, 1 оорукана. Ошол эле мамлекеттин колдоосу менен жаңы мектеп, бала бакча, музыкалык мектептердин курулуштары башталып алынды. Жаным эргип, ой сезимдер ойгонуп, жакшылыкка ак тилектер жолдонуп, жаңы жыл деп майрамдайбыз Ноорузду, жалпы журтка жаз жыттанган той болуп. Атасы түгел хан, түнің қыдыр дарыған, башқа атасы бары хам, башынан қыдыр дарыған. Түрішкін дұшман оңбоғын, түнің құдай қолдоғын, түніп өткен жеріне түпті чынар ұрынығын. Басташқаны оңбоғын, башынан құдай қолдоғын, басып өткен жеріне батыр манас көк жалдым, базарлы қалла ұрдығын. Ай менен күнің күн бір өзінім бүткөндөй, түндік менен түштік күн түнөгүнім бүткөндөй, түптү қырғыз жұртыңдың тілегінем бүткөндөй, шығыш менен батыштың чырағынан бүткөндөй, ырысту қырғыз қалқымдың ынағынан бүткөндөй. Жаратқан көкө теңирдин жалынан бүткөндөй, аяламдын барысы астын үстүн түшкөндөй, айбатына манастын алды қалың қара жер, жерлигинен түткөндөй, көктөн түшө қалғандай, көк жалманас батырдын көркү күчтүң аргандай, судан чыга қалғандай, султан манас батырдын сур күчтүң аргандай, жер көтөргөн балбандай, жер жайнаган кол келсе, жетигин гана манас кабылан жекелер сайып алганда. Кутманың манас кабылан, кулалы таптап куш кылган, Уралга баккан кыргызды Кутманды күнгө туш кылган, Пели куш таптап куш кылган, тентиген жейип журт кылган, темселеп калган кыргызды теңдүктү күнгө туш кылган. Аккан жашын кыргыздын кыйган манас эмеспи, аргай жерден чогулдуп жыйган манас эмеспи, кыргыз үчүн урагыз коргон манас эмеспи, кыяматта унуккуз болгон манас эмеспи, капсалаң иште колдогон кадимки пири сыңары, майданга кирсе арга
качам маназдап чыккан нураны аңдыктан атын унутпай ары качан эсте батуралыңы. Кайраныңа үрөөн себем кочуштап, кана эмесе жылуу жерден конуштап, калың элдин шыбагасы мол болсун, калгандарын канаттуулар чокушмак. А мунусу жетим менен жесирге, азып тозгон сурамчыдай эсимде, ач калбасын алсыз карып мискиндер, арткандарын курт кумурска жесинде. Тегенisi конокторго коюлсун, тилемчи көп аларга да чогулсун, кампаларга жыйган түшүм арбындап, калайыктын баары тегиз тоюнсун. Он үрөөнүм бириң миңдеп жайласын, өмүр болуп берсин бизге пайдасын. Бабадыйкан ак тилеги ушундай, ак жылоолоп берекебек байласын. Норуз келди тынчтык менен ыр менен жетелешип жазгы жумшак жел менен дейт. Арбаңыздар ардактуу көрүүчүлөр, мына бүгүн күн менен түн теңелген улустун улуу күнүндө Актала районунун Байетов айылында ушул ушунча кишилер менен Норуз майрамын тосуп жаткан чагыбыз. Биз менен болуңуздар. Сен бололу, жакшылыкты теңир берди, жарыкчылыкты кенен берди, эл журтка бакыт, жерге бизге токчулук, молчулук болсун. Алас, 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 ар баледен калас. Норуздун ушул күнүндө, арча түтөп ар үйдө, шаттык күлкү жаңырып, жер чакырсын көктөмдү. Алас, 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 ар баледен калас. Аштың куту сүмөлөк, жашыл майсаң жараткан, жаздың куту сүмөлөк, бак дөөлөтү үймөлөп, дартты күйүт үбөлөп, бапыраган токчулук, баштың куту сүмөлөк. Жарамазан, жарамазан, жарамазан айтсак деп, Жарашып, жарашып, жарашып кайтсак деп, учуп büyük biz geldik, ушул үйгө туш келдик. Учуп büyük biz geldik, ушул үйгө туш келдик. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз халкындан. Ак байрагым береке, береке, biz yarayız gereke, aklımdan beri koy, aklına gele koy, aylanayın, aylanayın, aylanayın eleke. Caramazan, 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 cal peken, Caramazan,
жарамасан аны кыргыз салт экен салты билген жигиттер кыргызымдын барк экен салты билген жигиттер кыргызымдын барк экен арка салтын бизге калтырган айланайын кыргыз халкындан шайырлык береке шакектактын береке биз жарайбыз кереке чатак кылбай ишиңди чакыргайын сиңдимди айланайын жеңеке жарамасан бизге айтырган айланайын кыргыз халкындан ат байладым кереке ушунуга береке биз жарайбыз кереке атланыңдан бере кой ак батага келе кой айланайын энеке айланайын энеке жарамасан жерге сууга чөптөргө жымыңдаша каректерге чөккөндө жылдыз коңгон ала тоонун койнунда санжыралуу Норуз келди көктөмдө. Жаңырган сыйт ала тоодон добушуң, жашарган сыйт байырката конушуң, сагындырып көптөн күткөн күн ушул, салам сага санжыралуу Норузум. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу бүгүнкү районубуздун келген коноктор. Кулан баспас чөл менен, жапалак учпас кыр менен, күпүлдөп аккан суу менен жүрүп, эчен тала жер басып, ат сынашкан, дөөлөр менен кармашып, сынашкан, кылымдардан кылымдарды карыткан, башынан даалай жыргал менен кыйынчылыктарды өткөргөн, кыргыз элибиздин жашоосунун бир учкуну катары эсептелген, жадыраган жаз менен кошо келген, күн менен түн теңелип, жаратылыш жанданган мезгилге туура келген улуу Нооруз майрамыңыздар менен баарыңыздарды райондук мамлекеттик администрациянын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын дилден куттуктоого уруксат этиңиздер. Нооруз майрамы элибизге ынтымак, жергебизге кут береке, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай, ар бириңиздерге бекем ден соолук алып келсин. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн улуу Нооруз майрамынын урматында Кыргыз Республикасынын президенти улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жарлыгын ишке ашыруу максатында Актала райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте Актала таланттар коомдук бирикмеси менен Арыба кыргызымдын нарттуулары аталыштагы иш-чара өткөрүлүүдө. Бул иш-чаранын жүрүшүндө жобого ылайык кыргыздын улуттук тамак аштары, кол өнөрчүлүктөрүнүн көргөзмөлөрү, сүмөлөк кайнатуу, бозо ачуу салуу конкурстары өткөрүлүп, бүгүнкү күндө сиздер менен бирге күбө болобуз. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, жакшы салттарды сыйлап, тарыхын кадырлаган элдин келечеги кең болот дегендей, бүгүнкү улуу Нооруз майрамыбыз элибизге, жергебизге кут береке алып келген майрам болсун. Бүгүнкү чоң мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дагы бир жолу урматтуу туугандар, баарыңыздарды улуу Нооруз майрамы менен, ушул айлардын улуусу болгон Рамазан айында, күндөрдүн султаны болгон бүгүнкү жума күндө баарыңыздарды кармаган орозоңуздар кабыл болсун, дуа тилектериңиздер ар дайым кабыл болуп, элибизде, жергебизде, мамлекетибизде тынчтык болсун, районубуз ар дайым экономикасы өскөн, алдыңкы райондордун катарында кошулган райондордон болсун. Майрамыңыздар кут болсун.
Kırgız Respublikabыздын эмгек сиңирлерин артисттери, эл артисттери келип олтурат. Бул кишилерди алдыңыздарга тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз эл артисти Канике Эралиева эжекебиз. Кыргыз эл артисти Айчүрек Иманалиева эжекебиз. Кыргыз элинин эмгек сиңирген артисти Гүлнара Кахарова. Жана ошондой эле өзүбүздүн кызыңыздар Жылдыз Коконбай кызыңыздар келип жылда мына традиция кылып ушул иш-чараларды уюштуруп жатат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин кызыбыз Айда Кулиева кызыбыз дагы келип олтурат кол чабуулар менен. Элзар Сыдыков уулуңуздар. Айдай Токторбекова кызыңыздар келип олтурат. Жалпы калың журтту, калайык элибизди бүгүнкү салтанаттуу майрамыбыз менен куттуктап алыстан келген биздин урматтуу эжекебиз, Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыздардын арасынан чыккан алгачкы композитор эжекебиз Канике Эралиеваны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен. Sizlerdi бүгүнкү Nooruz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Ылайым ушул өсүп өнүп Кыргызстанды эң бир алдыңкы райондон болула татыктуу эмгегиңиздердин үзүлүн көрүңүздөр. Баарыңыздарга жакшылык каалап, келечек муундарыңыз бактылуу болсун, илимдүү, билимдүү, имандуу болсун деп орозоңуздар кабыл болсун кармаган деп сиздер үчүн төмөнкү ырыбызды арнап беребиз. Kana
өткөнүнчө. Çok rahmat, yani bir olanızlara Atayбектен Берілнұрда тілейін. Бардыңыздар да бір жолу Наурыз майрамыңыздармен құттықтаймын. Бар болыңыздар, бақытлы болыңыздар. Çok rahmat. Jigitlerдің жүрегіне çok салып, Роза гүлі ыры менен Кыргыз эстрадасына примадонна болгон Айчүрөк Иманалиеваны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Ак Талаанын тургундары, меймандары, ошондой эле ушул биринчи ложада отурган урматтуу коноктор, ушул жердин акими Жумадылла Курсанбаевич, сизге
үлкен рахмат, чоң рахмат. Ушул элиңизди сыйлап, Татынакай ушундай бүгүнкү кечеде жашынакай маанай тартуулап, биздин коллегабыз Женя, ушу Женечканын проеги менен баарыңыздарды чын жүрөктөн ушул жерге келип, азыр алдыңыздарга мен ырдаганы турганыма сүйүнүп турам. Анткени мен Акталага келбегениме бир 10 жылдан ашкан окшойт. Анда эмесе талашканыңыздар дайыма сый болсун. Норуз байрамыңызда эле чын жүрөктөн туттуган тоюга уруксат этиңиздер. Элибиздин байрамдын көңүл көтөрүп сыздар экен. Жаңы жылдар бир үйгө жаркып келсин, жашоого жакшылыкты чачып келсин, бабырап ырыс кыбыз ташып келсин, бул Норууз ор бакыт алып келсин. Жерге биз төрттүүлүктүү малга толсун, береке коштоп бейпил жашоо болсун. Кылымдар кыйырында саябанда, кымбаттын кыргыз жерим шаңга толсун. Maksatına jete bersin, halkımdın ıntımagı bekemdelsin. Örgөбүз бакталайга өргө болуп, өркүндөп гүлгө конуп өсө берсин. Жерге биз төрттүүлүктүү малга толсун, береке коштоп бейпил жашоо болсун. Кылымдар кыйырында саябанда, кымбаттын кыргыз жерим шаңга толсун. Норууз байрам, көктөм байрам, жаңы бакыт берген майрам, бабалардан келген майрам, бар бололу эсен аман. Норууз байрам, көктөм байрам, жаңы бакыт берген майрам, бабалардан келген майрам, бар бололу эсен аман. Норууз байрам, көктөм байрам, жаңы
роза гүлү тартып мени өзүңө ай перидей көрүнөсүң көзүмө сүйүп калдым деп айтсам роза гүлү ишен айткан сөзүмө улам сага сагынычым артылы жан дилимден жакын тартылы роза гүлү кеткенимди түшүндүм махабатты сенде калтырып роза гүлү тартып мени өзүңө ай перидей көрүнөсүң көзүмө сүйүп калдым деп айтсам роза гүлү ишен айткан сөзүмө жаштыгымды жалгыз сага арнайын тагдырымды издеп талбайын таң атырып сени сүйгөн жүрөккө тагдырымдын колун кармайын роза гүлү тартып мени өзүңө ай перидей көрүнөсүң көзүмө сүйүп калдым деп айтсам роза гүлү ишен айткан сөзүмө ишен айткан сөзүмө бар болуңуздар. Биздин улуу урматтуу акимибиз Женя ушул биринчи катарда отурган баарыңыздарга мен сүйүнүп бакыт каалап 120га чыксын деп кантейже жүрүңүз махабат көлүнө чыгып келели. махабат көлүн өмүр жайгылып жүрөгүм азыр турат кайгырып аз күн ичинде сүйүнгү чалып кеткин
чыгарманы мен азыр ушул дагы бир жолу сиздерге бакыт каалап, майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктап, кыргыз эл артисти Каныкеже сиздин калемиңизге жазылган кана дүркүрөттө ушул жердешиңиздерди, кызыңыздарды 3 композитор болсо, ошонун арасындагы номер 1 композитор Кызгалдак аттуу чыгармасы Каныкеже. Бул кол чабуулар сизге. Сизге. Кызгалдак. Келгиле биринчи Быкмайсаң көркүм тектирдим, гүлдөрүн изгеп көптөрдүм, сырланган сулуу кызгалдак, сыймыгы белең көктөмдүн, сыймыгы белең көктөмдүн. Убанып карап күлүпмүн, аралай басып жүрүпмүн, көктөмдү сүйгөн кызгалдак, күлкүсү белең жигиттин, күлкүсү белең жигиттин. Удуңда кыштын ызгарын, ордуна өстүң мускардын, көктөмдү сүйгөн кызгалдак, турдашы белең кыздардын, турдашы белең кыздардын. Көктөмдү сүйгөн кызгалдак, турдашы белең кыздардын, турдашы белең кыздардын. La 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 la. 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 жердешиңиздер композитор кыргыз эл артисткасы Каныкежеге катуу кол чапсаңыздар, мен дагы жүрөгүм сүйүнүп, ушунчалык мага кол чапты деп мактанып кетейин. Чоң рахмат Атай Жүрөгеже. Борбордон келген атайын биздин ырчы эжелерибизди, Акталаанын жигиттери куттуктамакчы. Атай Огонбаевдин гүл чыгармасы менен тосуп алыңыздар. Yazında kanada çıkan gül kayı, yalından kanada ösün gül sayı. Yanında kanada bulbul sayrasa, iyi boycu bu yaraşan gülüm ansayı. Güldüm bir kanada güldür gezegen, güldürdüm kanada malı cazegen. Yazında kanada güldey caynagan,
жылуу күнүбүз бизге жарашкан. Бул былтыр Кудайдын буйругу менен былтыр ушул долбоорубузду жакшы уюштуруп баштап алганбыз. Быйыл болсо экинчи ирет өткөрүп атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу нарктуулукка басым жасап, ордо оюндарын кошуп атабыз быйыл. Андан сырткары тамак көжө. Былтыр ошо сүмөлөгө эле кылдык эле, быйыл өзгөчөлөнсүн деп көжө тамагын коштук. Кудай буйруса бул долбоорду өмүрү узун болсунчу деген тилек менен ар бир жыл өзүбүз кандай нарктуулук, унутта калып бараткан нарктуулуктарды кошолу деп ар бир жыл сайын улам жаңыртып туралы деп колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бул эми маданият өнүксө мекенибиз өнүгөт дегендей да. Анан биз баягы Баятов айылында чындыгында жол оңолбойт, анан аяк оңолбойт, бияк оңолбойт деп кээде сүйлөп калабыз да. Ал үчүн биз өзүбүз маданиятыбызга көңүл бурсак деп ойлойм да. Маданият өнүксө ошо бизге көп киши келет, жолдор оңолот, элдер оңолот дегендей. Кичинекей наристелерибиздин нарктуулукка болгон кызыгуулары күчөйт, көбөйөт. Ошол эми элибизге ар дайым ушу жакшы маанайларды тартуулап турганга биз аракет кылып жүрө берели. Ылайым алган эмес, берген колдордон бололу. Бул Арыба кыргызымдын нарктуулугу проектинин өмүрү узун болсун деп тилеп кетмекчимин. Анан кыргыз элиме дагы, Ак-Талаа элиме тынччылык, бейкутчулук, бакубатчылык каалап кетмекчимин. Сиздерге да чоң рахмат, бар болуңуздар. Бул күнү күн менен түн теңелип, жерге жуулук келип, бак-дарактар бүчүр байлап, жер көктөп жандануу башталат. Өлкөдө Нооруз жаңылануунун, молчулуктун жана ынтымактын жарчысы катары майрамдалат. Атагы алыска кеткен Ак-Талаа таланттары менен бирге уюштурулган майрамдын шаңы чоң салтанат менен өттү. Өзгөчө бак карыган дөөлөттүү карлардын баталары, тилектери арбын айтылды. Дасторкондор боюнча аябай аракет кылышыптыр, жакшы даярдалыптыр. Биз көптөн бери, жылдардан бери, кылымдардан бери көрө албай жүргөн тамактарыбызды көрүп атабыз. Эми жыйынтыгын көрөбүз, Кудай буйруса. Тетигил жерден 18 түрлүү суусундук азыктарын көрдүк, Могул жерден болсо мына куруттун бир топ түрлөрү турат. Эми бул азыр аягына чейин көргөнгө да убакыт керек болот, бирок даярдык аябай күчтүү экен. Уже башыбыз айланып баштады. Кимге кандай кылып берсе экен деп, баары жакшы буйруса. Аны эмесе сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикабыздын эмгек сиңирген артисти, эң негизгиси Баатыр эне 7 баланы төрөгөн ушу сахнада жүрүп, момундай Баатыр эне болгон Гүлнара Кахарованы коштоп, колдоп, тосуп алалы канакей. Багып күйбөгөн баласы үчүн жок чыгар башына азап үйбөгөн тоолоп калса баласы төгөнө текен аргасы берүүгө даяр жанында болсо эгер анын айласы кыйналып бала бакпаса
чоң рахмат. Эми учурашып алайын. Саламатсыздарбы, урматтуу, кымбаттуу, сымбаттуу Ак Дала жергесинин тургундары, аталарыбыз, апаларыбыз, жакшы турасыздарбы? Сиздер менен ушундай кереметтүү күндө, кыргыз эли ыйык туткан улуу күндө жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы жүздөшкөндү Кудайым, дагы кездешип көрүшкөндү Кудайым бизге дагы насип кылган болсун. Араңыздарда жакшы ниет тилек менен орозо кармап аткан туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Мына апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Ушу алардын, апалардын жакшы ниет тилеги менен ушул күнгө жетип отурабыз деп мен ойлойм. Тилегиңиздер дайым бийик болсун. Сиздердин тилегиңиздер биздин жашообуз, биздин жаштардын келечеги, ата эненин тилеги. Бар болуңуздар, тилегиңиздер орундалсын. Анда кийинки чыгармадагы сиздер үчүн болсун. Ак Дала барбызбы? Кана бир кыйкырып коюңуздарчы. Бүгүнкү күн кайра кайтып келбейт, ошондуктан келиңиздер бүгүн ырттайбыз, бийлейбиз, жыргайбыз. Келиңиздер, сиздер үчүн жолуккан кандай жакшы, жолугуп жүрөлү деген чыгарманы аткарып берем. Шаңдырак кол чаап турабыз. Жүргөнгө бир келген өмүрдө күндөрдө келгиле кубаттап досторум кымбатко жолугу билгенге көңүлдү көтөрүп күлөлү жашоонун жыргалын сүрөлү күнүмдүк оокатка көмүлбөй келгиле жолугуп жүрөлү досторум жолугуп жүрөлү жашоодо бактылуу бололу баарыбыз жалгандын коногу жазылып каларбыз ырларда биз болуп өткөндүн жомогу көңүлдү көтөрүп күлөлү жашоонун жыргалын сүрөлү күнүмдүк оокатка көмүлбөй келгиле жолугуп жүрөлү досторум жолугуп жүрөлү өмүрдө күнүмдүк оокатка көмүлбөй досторум көңүлдү калтырбай жолугуп жүрөлү бөлүнбөй көңүлдү көтөрүп күлөлү жашоонун жыргалын сүрөлү күнүмдүк оокатка көмүлбөй келгиле жолугуп жүрөлү жашоонун жыргалын сүрөлү күнүмдүк оокатка көмүлбөй келгиле жолугуп жүрөлү досторум жолугуп жүрөлү чоң рахмат. Айттым бүгүнкү күн кайра келбейт, кайрылып келбейт. Келиңиздер. Ақталалықтар сонун бийлейт деп кетели да, атайын келдик биз уктабай. Чогуу келиңиздер, бийлейбиз, ырдайбыз, тартынбаңыздар. Эмнеге тартынасыздар? Ордуңуздардан туруп кыймылдай бериңиздер. Анда кийинки чыгармайым эскидеги ырларыман ырдап берейинчи. Айтпаса экен деген ырды ырдап берейин, сүйөм деп.
sözlerimdi Başım gerek benim Düğünümüz taptazaken Gözümüz başkaçaken Degende men oyladım Suyum dep aytpasaken Çünele çünele ay Suyum dep aytpasaken Çünele çünele ay Suyum dep aytpasaken Ой, рахмат. Эми атайын алыстан келдик, эми дагы бир ырдап коеюн, Дагы качан келебиз, качан жок бир Кудай билет. Мен азыр ушул жерде отурган өкмөт мүчөлөрүнө, акимиңиздерге, сиздин жаныңыздагы ишкер мырзалардын баардыгына ыраазы болуп атам. Бизде эми ырчыларды билесиздер да. Ушундай жакшы майрам күндөрү ар бир районго, ар жака бизди чакырып турушат. Мен биринчи жолу Акталага келип атам. Актала менин эсимде калышын каалайм. Ошон үчүн эсте кала турган күн кылалы бүгүн. Анан сиздер башка жакта чынын айтайынчы, башында эле ачпай эле кетип калышат. Сиздер эл менен эл болуп жакшынакай отурасыздар. Ошого рахмат. Келиңиздер. Кол чабып коелучу. Эл менен эл болгон бул эң жакшы. Анан бул жакта ак элечен апаларыбыз отурат. Рахмат. Башынан баштап отурасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Андан кийинки чыгарма балалык кезди чоң эстейли. Тилек Пирматовдун балалыкка кайрылуу деген чыгармасын Акталалык туугандарымдын урматына тартуулаймын. Açtım gündölük defterin Ötkön gündü men estedim Ah çirkin tunuk sezimde Kaydasın yaşlı gezlerim Barrakta pır defterin Men yaşlıktı estedim Barrağı bul ömürdün Balgalığın engsedim Barrakta pır defterin Men yaşlıktı estedim Barrağı bul ömürdün Balgalığın engsedim Balgalığın
эстедим баррагы бул өмүрдүн балалыгын эңседим баракта бир дептериң мен жаштыкты эстедим баррагы бул өмүрдүн балалыгын эңседим баракта бир дептериң мен жаштыкты эстедим баррагы бул өмүрдүн балалыгын эңседим балалыгым эңседим бар болуңуздар бар болуңуздар чоң рахмат. Норуз майрамы бул жаңыланган жаз майрамы дейт. Андыктан жаз майрамыбыз куттуу болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр болсо биздин калыстар тобубуз ушу атайын кыргыздын унутта калган даамдарына дагы кезек келип жетти, өзүңүздөр көргөндөй. Эгерде мен азыр столдун үстүнөн ушул автосоркондон ала турган болсом, гүл азыкты алайын. Өзүңүздөр билесиздер, илгери биздин ата бабаларыбыз нечендеген баягы көп узак жолдордун баардыгын тең ашып өткөн, ошол кезде гүл азыкты жанында алып алышчу. Ооба, чындыгында бул жакта ошол куруттун майдаланганы жана ошондой эле кургатылган эт сүрсүгөн. Мына ошону дагы баягы колдоруна алып эле эзип, анан баардыгын тең баштыкка салып алып эле анан ошону атка жүктөп алып жүрүшчү экен. Сен шайн жылдызыңдан жагылашам, болбосор сөйлөтүңдү сүйбөгөн жан. Өсө берөр күндөй бир талайың бар оу. Эркиндик жолун ачкан эй, кең тиян шань, кең тиян шань, кең тиян шань, кең тиян шань. Жериндин суусу дары таштар алтын, жырганда эркиндикте жашайт калкым. Талайга тандап туруп жаралгансып оу. Сен шайн кышта жылыңай, жайда салкын, жайда салкын, жайда салкын, жайда салкын. Мөгүшүп мөл кашка суу өзөн сайын, кулакка симфония берет дайым. Бекутка берекеге белги болуп оу. Тербелеттен тежелген ай, арча кайын, арча кайын, арча кайын, арча кайын. Жайкышы бел кырчуудон чөпкө калым, кең жумкал кара кочкор ак сайнарым. Коймара бек ишене бар өзүндөң ой. Бай элим күттүрөтүп эй, айдайт малым. Толкуп кетем, толкуп кетем, толкуй берем. Саламатсыздарбы? Барыңыздарды Норуз майрамы чын жүрөгүмөн куттуктайм. Бар болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар. Ар дайым жүрөгүңүздөрдө жаз, сүйүү жана жакшылык болсун. Кандай эмес кеттик. Сапарым жазгы жолдо, сара сап салып келем оңго солго. Көркөмдү көргөзмөсүн
Реңгелеп жаман гүлдөр өп кетпейби эртелеп бара жатсам бак аралап мактасаң сулуулукту жазда макта жашыл түз кырда түздө дүйүм бакта жамалың жамгыр чайкап эртели кеч таштарда өңүн ачат ушул чакта булбулда көрүшкөнсүп теңи менен безенип үн алышат сени менен жабыркап жылуулуктан жадап турсаң жел аргы желпип өтөт жеңи менен төшөлөт жөп билемдей бут алдына жайылат нур жибектей кош далыма көпөлөк көлөкөмдөн боюн тартат келген сийке бир сийген кыш жанына мактасаң сулуулукту жазда макта жашыл түз кырда түздө дүйүм бакта жамалың жамгыр чайкап эртели кеч таштарда өңүн ачат ушул чакта булбулда көрүшкөнсүп теңи менен безенип үн алышат сени менен жабыркап жылуулуктан жадап турсаң жел аргы желпип өтөт жеңи менен мактасаң сулуулукту жазда макта жашыл түз кырда түздө дүйүм бакта жамалың жамгыр чайкап эртели кеч таштарда өңүн ачат ушул чакта булбулда көрүшкөнсүп теңи менен безенип үн алышат сени менен жабыркап жылуулуктан жадап турсаң жел аргы желпип өтөт жеңи менен Жолдорбай бар болуңуздар. Азыр менин колумда ушул жыгач идиштей керчөө турат. Ушул жөнүндө айта кетиңизчи. Керчөө бул койду союп атканда ошо териси менен төшетинен алынат. Керчөө. Муну ошол эмеге мындай кыргыз отко бышырышат. Чала бышып калбаш үчүн тилип тузлап даярдайт. Даяр болгон керчөнү ошентип куйкалап бышырабыз. Эң сонун ар бир столдо, ар бир ак дасторкондо негизи чындыгында өзгөчө бир даамдар болуп атат. Сиздер деле байкап жатсаңыздар керек. Акын жазуучу, мыкты композитор Жалил Сыдыковдун уулу эстрада ырчысы Элзар Сыдыков. Кол чабуулар менен Элзар иниңиздерди тосуп алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Ноорус майрамыңыздар кут болсун, аталар, апалар. Майрамыңыздар кут болсун. Атамдын чыгармаларынан аткарып берейин. Атам туулган жер деп жакшы чыгарма жазды эле. Кеттик. Çabın altından da asıl belim Ak dilden aşık çarday arta süyüm Ak bulutu çayıp koyup saman çıgar Ak tağın atkan kezdе Ak şolan çaçkan kezdе Мен да келем Ой, туулган жер Жарык дүйнө аралынан алып келген Жан дүйнөмөн сырды берген, ырды берген Өйдөнө бөгүмсүң, жөлөгүмсүң
salkın aba özüңдөн мен садаға болып кетем. Ой, туылған жер. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Сезимимде қатылған сырларым бұл, суранарым булғаба булагынды. Сен жөнүндө аман болсок туылған жер. Жазармын жазыла элек, ырдармын ырдала элек ырларымды. Ой, туылған жер. Жазармын жазыла элек, ырдармын ырдала элек ырларымды. Ой, туылған жер. Жайлоонун салкын таңындай, жашоонун өмүр шагындай, жүзүндө шаттыгы ойносо, жүрөгүм толкуйт нарындай. Жүрөгүм толкуйт, эй, жүрөгүм толкуйт, ой, жүрөгүм толкуйт нарындай. Жүрөгүм толкуйт, эй, жүрөгүм толкуйт, ой, жүрөгүм толкуйт нарындай. Нарындай гүлдү жагымы, нарындай өчпөс жарыгы. Самайын сылап ито жели, сагынтат сүйүм жалынын. Сагынтат сүйүм, эй, сагынтат сүйүм, ой, сагынтат сүйүм и жалынын. Сагынтат сүйүм, эй, сагынтат сүйүм, ой, сагынтат сүйүм и жалынын. Билесиң кызгылт анарым, нарындың кайда агарын. Сен десем жүрөк жалында, сергиткен күнүм табамын. Сергиткен күнүм, эй, сергиткен күнүм, ой, сергиткен күнүм и табамын. Сергиткен күнүм, эй, сергиткен күнүм, ой, сергиткен күнүм и табамын. Жүрөгүм толкуйт, эй, жүрөгүм толкуйт, ой, жүрөгүм толкуйт и нарындай. Жүрөгүм толкуйт,
Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы тапта биздин Калысар тобу ар бир казандын башына барып, даамдап, өздөрүнүн ойлорун айтып, ошол эле учурда дагы бааларын берип жаткан чагы. Ар бир казандын жанында бирөөндө ошол сүмөлөп отурган болсо, ал эми бирөөсүндө болсо көжө. Анын даамында, анын кошумчасында эмнелер кошулган, канча саат жасалган, жана кандай кылуу, кандай ыкмалар менен жасалганын дагы айтып жатат. Аны бирге биз менен чогуу күбө болосуздар. Урматтуу биздин эксперттер, терек айылынын сүмөлөгүн ооздуп атасыздар. Даамына кандай баа бересиздер, ошондой эле кошумчасына кандай баа бересиздер? Буга чейинки эксперттердин айтуусу боюнча, коноктор, меймандардын айтуусу боюнча, бул жакта көбүрөөк май даамданат деп атышат. Сиздер кандай дейсиздер? Ооба, май даам көрө электе эле май көбүрөөк экени көрүнүп турат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп аткандай эксперттер атайын келип даамдап, андан сырткары дагы биз тегерек стол кылып, ал жактан дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтасыздар. Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрлөткөн, ак жибектей муралып, балапандай тең өскөн. Баскардын сонун маралдай биздин ала тонун, ай кыздар ай, ой кыздар ай. 15-inde ай толуп, жарыгы тону жаккандай, таң сөгүлүп жаркырап, алтындын нурун чачкандай. Кызыл бир тазы элеси биздин кырдый мүчө, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Көлдүн үстүндө пароход жолго чыккандай, канатын тарапка зөрлөп, аккуулар чардап жаткандай. Алтын бир нурлуу бет айдай биздин ала тонун, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Бастанын сонун маралдай биздин ала тонун, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Ушул эми бүгүн ушул өзгөчө күн, кыргыздын ушул улуу майрамы, Норуз майрамы. Мына күн менен түн теңелген жер, анан эми биздин Актала жергеси дагы өзгөчө тарыхый булактарга, тарыхый инсандарга бай районбуз. Анан районубузда дагы ушу өнүгүүлөр жылдан жылга болуп атат. Мына мектептерибиз, бала бакчаларыбыз жаңырып атат. Ошондой эле мына ушу дыйкандарыбызда өзлөрү менен өзлөрү көбөйүп, мал жаны менен аманчылыкта болуп атышат. Анан эми мына Норуз майрамы жылыга майрамдалып келет. Ушунда кыргыздын каада салтын, кол өнөрчүлүгү боюнча, ушул тамак аш боюнча, ушул кийинки кездерде ушул балдарыбыз көп нерселерди унуткарып билбей баратат. Өзгөчө мына сүмөлөктүн эмне экенин, көзөнүн эмне экенин билбей баратат. Ушулардын баарысы ушул мына көчөгүн ушул мекеме ишканалар, айыл өкмөттөр ушул сүмөлөк кайнатты, көзө кайнатты. Ошолордун баары мына азыр элибизге тартуулап атат. Азыр мына кол өнөрчүлүк боюнча дагы ушул өзлөрүнүн колдон жасалган буюмдарын жасалып атат. Эми бул күн өзгөчө мына күн менен түн теңелип, эртеңден баштап мына күн узарат. Ушул элибизде токчулук болсун, береке болсун, кыргыз эли өнүгө берсин. Чоң рахмат сиздерге. Айрымдарга жагар мүмкүн ой жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсең ой якпата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбойт жакшы салтың ойса.
урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү күндө Ак Талаада эң чоң бир кандай десем сенсация жаралды десек дагы болот. Себеп дегенде жылкынын өпкөсүнө ушул атайын сүт куюлуп, канча литр сүт куюлду деген да суроолор болушу мүмкүн. Ооба, буга чейин деген башка майда жандыктардан дагы болчу, бирок тилекке каршы мен биринчи жолу өзүмдү айта кетейин, биринчи жолу көрүшүм жылкыныкына куюлганы. Буга канча литр сүт кетти десеңиздер, 100 литр сүт кетиптир дагы, жана ошондой эле 5 литр май кетиптир, сары май. Жана 8 саат кайнатылыптыр. Мен бул ушул мырзанын жардамы менен атайын айтып атам, себеп дегенде муну айымдар көтөрө албайт экен. Бул да болсо эң мыкты деп эсептейбиз. Жана калыстар тобу туура таразалап, туура баа берет деген ойдобуз. Азыр болсо ошол калыстар тобу даамын көрөт экен. Ошо бүгүн күн түн теңелип, жер жаңырып, жерге жылуулук кирип, адамзаттын бардык жаныбарлардын баарына тең өтө жакшы тиричилик келип аткан учур. Норус бул өтө кыргыздардын эң сонун майрамынын бири болуп саналат. Биз кыргыздар муну алмыштыктан бери майрамдап келатабыз. Ак Тала эли абдан сонун тосуп атат. Маанайлар абдан жакшы. Бүгүн күн дагы жаркырап дейип, өзгөчө бир маанайды жаратып турат. Абдан сонун. Анда бесе Türk biyi менен Nur Dert kiyiciler şovu. Норuz майрамында ушул биздин Ак Дасторкондо табигый таза нукура даамдардын баардыгы болушу керек эле. Чындыгында ошол нукура табигый даамдардын баардыгын тең азыр биздин калыстар тобу эсептеп жана даамдап өздөрүнүн бааларын берип жаткан чагы. Мына өзүңүздөр эле мен жана да башында айта кеттим эле. Ушул азыркы менин колумдагы даамда кумшекер эч кандай болбошу керек, талкан же каймак же сары май болушу керек. Жана ошондой эле бизде ушул бүгүнкү күндө баардык Ак Дасторкондо турган куруттардын баардыгында тең майлуу, эч кандай сүт тартылбаган. Ошого дагы баардыгыбыз тең маани беришибиз керек. Чындыгында эле тоолуу ушул Нарын областынын өзгөчө ошо Ак Тала районуна эгерде баса белгилей турган болсок, ооба, эт ушунчалык көп. Биз башка баягы унутта калган тамактардын баардыгын тең айтып атабыз, бирок эч качан унутта калбай ар бир сый ушул коноктордо ушул быжы тартылат. Өзүңүздөр билесиздер, негизи ал баягы быжыны дагы жөн эле берип койбостон, мына бул өзү баягы муну өрдөк деп койчу белек, я? Өрдөк ошо өзүнүн баягы балдары менен. Эгерде кааласаңыздар, муну жумуртка деп деле койсоңуздар болот.
калайбыз эми бүгүн улустун улуу күнү болгон Ноорузда ушу элдин маанайын барып тең аябагында жакшы мынакей сонун кечти. Элдин баарын маанайлары аябай жакшы болуп, күн дагы аябай жакшы болуп турат. Тамак аш, улуттук тамак аштардын түрүн алып чыгышты, кол өнөрчүлүк жакшы буюмдарын алып чыгышты. Бүгүн маанай элдин аябай жакшы. Биз бүгүн ошо биз сүмөлөктөн бөлөк биз асылга тобу сүмөлөктү алып келдик. Андан сырткары көжөнү, ошо улуу көжөнү дагы алып келдик. Бүгүнчү жакшы тилек, жарым ырыс дегендечи. Анан эл журтубузга эмнени каалайбыз? Эл журтубузга бейкутчулук, тынччылыкты, аманчылыкты каалайбыз. Эл жерибизге тынччылык болсун. Тынччылык болсо эле ушундай жакшы самалыктар боло берет экен. Баягы көптү күчтө көр болот дегендей, мына эл биригип аймак болуп жакшы нерселерди алып чыгышты бүгүн. Аманчылык каалайм. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр колумда дагы ушунчалык бир ажайып кооз даамды да кармап турам. Мен чындыгында мен башында эле айтып өттүм эле, ушул талкандан жасалган ошол сары май кошулган, сары май кошулуп жасалган, бал да кошулуптур. Эң сонун чындыгында эле табигый даамдардын баардыгы тең ушул жерде экен. Ооба, жайлоодо болгондо дагы мына жашыл чөптөрүбүз, укроптон, боз үйүбүз, алтын бакан, тоолорубуз, төөлөрүбүз бар экен, жылкыларыбыздын баары байланып туруптур. Ойбай, мына бул жерибизде мына өзүңүздөр байкагандай курут жайылып турат. Мынаса курутубуз табигый таза, аны дагы эске алып коюңуздар. Бул жакта кымыз экен. Бул жерде болсо мына казаныбыз турат. Ичинде боркулдап канча 3 койдун башы кайнап атыптыр. Эң сонун. Төөлөрүбүз. Эң сонун. Ошол эле учурда дагы урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир нерсеге биз басым жасашыбыз керек. Бул ушул Ак-Тастөркөндө баардык табигый тамактардын баардыгы тең жыгач идиштерде салыныптыр биринчиден. Анан жана ар бирөөнү тең өз-өзүнчө бөлүп, жазып койгондору дагы аябагандай биз үчүн дагы, Калыстар тобу үчүн дагы аябагандай жакшы. Биз гүл азыкты негизи башынан эле айтып келе жатабыз. Гүл азыкты да бул жерде болсо башка Ак-Тастөркөндө баягы аралаштыруу турган болсо, ал эми бул жерде болсо мына ошо сүрсүгөн этти өзүнчө, талканды өзүнчө, жана курутту майдалап ар бирөөнү тең өзүнчө кылыптыр. Бул да болсо эң мыкты. Колуңуздарга береке, сиздердин дагы майрамыңыздар кут болсун. Деген таза алтын суктандырган, кылыгы кыйла элди тамшандырган. Сексеңчи тилегиме түшүнсөңчү, сенчилик бир да кызды жактырбаган. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө келем мен сага, көңүлүмдө жубатып күлүп койчу сен мага. Гүлмира, күндө келем мен сага, көңүлүмдө жубатып күлүп койчу сен мага. Ичетти ороп атайын бышырат, мунун ичине дагы кошулмаларды кошуп анан бышырышат. Ичмайга жанагындай кошулмаларды кошуп анан даамына келтирип, ичмайды жөргөмдү 5 сала кылып өрүп туруп ошонун ичине салып туруп анан бышырышат. Эң сонун. Демек биздин кыргыздын айымдары этти дагы баягы тартуулаганда жөн баягы тартуу кылбастан аны дагы кооздоп, шөкөттөп, анан баягы сунат экенбиз да. Баягы эле биздин эң эле сыйлуу тамагыбыз бул беш бармакка токтолот экенбиз. Беш бармак бул биздин атайын азыркы убакта биз беш бармакты көбүнчө колго камырды жууруп, ага катуу жууруп жана жумуртканы кошуп туруп анан жасаганда бул даамына чыгат. Бул биздин беш бармактагы ошондой рецептте жасалган беш бармак. Андан бул болсо биздин холодец. Бул баш шыйрактан гана жасалган тамак, улуттук кыргыздын тамагы болуп эсептелет. Демек ушул жыгач табактын ичинде баардык сыйлуу жиликтердин баары тең ушунда экен, өзүңүздөр көргөндөй. Бар болуңуздар, колуңуздарга береке. Чоң рахмат, келиңиздер нарыга. Рахмат.
Мен Качкеева Сайкал Шамиловна, биздин бул Актал райондук Жалил Сыдыков атындагы балдар билим берүү борборунда кол өнөрчүлүк илимин жетектейт. Биз дагы ошо улустун улуу күнүндө Нооруз майрамда, биздин ата-бабабыздан калган майрамда биздин улуттук кол өнөрчүлүктү жоголуп кетпес үчүн ушуну мурастап, ошо окуучуларыбызды да үйрөтүп, нукура кийизден, мондай нукура жүндөрдөн ушу панолорду жасап атканбыз. Ошолорду алып чыктык, элге тартуулап, жакшы маанай көргөзөлү деп. Андан тышкары мен ушул жаш манасчы деген панону саятам азыркы учурда. Буну болсо кийиз сыйкыры деген мектептен тышкаркы кошумча билим берүүдө ушу кол өнөрчү мугалимдер арасында ушундай конкурс болуп атат, кийиз сыйкыры деген. Ошол конкурска даярдап атам. Кудайым буюрса, кийинки жумада ошол конкурска алып барайын деп, бүтүрөйүн деп ушу даярдап атам. Бул балдардын кызыгуусу аябай жакшы да. Өзгөчө ушу нукура кийиз менен иштегенде балдар тез алып кетишти да. Анан могу окуучуларым да ушул жерде үйрөнүп калышты. Ушул нукура кийиз менен иштеген теманы 1 айдан бери өтүп атат, бирок жакшы өздөштүрүп кетишти. Балдарга кызыктуу. Жер бетин жакшылык уялаган күн деп бекеринен айтпаса керек. Бул күнү Нооруз күнү жаңы кийимдердин баардыгын тең кийип, жана ошондой эле таарыныч болуп калган өзүнүн өз ара баягы мамилелери боло турган болсо, ал адамдар бири-биринен кечирим сурап дагы өткөн. Өзүңүздөр көргөндөй, биз азыр баардык айыл өкмөттөрүнүн дагы кол өнөрчүлүгүн дагы көрүп жаткан кезибиз. Биздин Калыстар тобу дагы өздөрүнүн бааларын берип жаткан чагы. Албетте кийиз дагы бар, шырдак дагы бар, курак дагы бар, сайма дагы бар, баардык майда дагы иштер, баягы мелко моторика деп коет, мындайча айтканда баардыгы тең бар экен. Азыр мен колумда кармап турган ушул ийне менен эле атайын баягы сайып чыгып баягы иштеп чыгалат экен. Бул жерде бир бактылуу үй бүлөнү көрсөк болот. Бул жерде бала дагы бактылуу, эне да бактылуу, ата да бактылуу, баары бактылуу, күн чайыттай тийип турат. Чындыгында эле дагы бүгүнкү күндө биз азыр Актала районунда дагы ушундай эле атмосфера болуп жаткан чагы. Нооруз бул тазалыктын, арулуктун, жаңылануунун негизи майрамы деп коет. Чындыгында эле өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин апаларыбыздын, эжелерибиздин, сиңдилерибиздин колунан көр төгүлгөн ушул баардык могул жерде буюм-тайым баардыгы тең турат. Эмне деген көзүн майы кеткен, эмне деген убакыт кеткен, эмне деген эмгектин баардыгы тең буларга сарпталган. Бул жерде шырдактын түрүн көрсөк болот. Байгөнчөк айыл өкмөтү экен, азыр көрүп турганыңыздардай. Биз дагы деле биздин Калыстар тобу дагы да баамдап жаткан чагы, бирок мен ага чейин ушул шырдактардын түсүнө жана кайсыл жылы жасалган, өзүңүздөр дагы бир азыр көрөт болуш керексиздер. Кээ бир жер баягы кээ бир айыл өкмөтүндө канча жыл мурун, же болбосо канча кылым, бир кылым мурун, же болбосо 2 кылым мурун дагы жасалган дагы өзүнүн буюм тайымдарын дагы көргөзүп жаткан чагы. Азыр биз Кайынды булак айыл өкмөтүнүн ушул курак баягы дүйнөсүнө келдик десем дагы эч кандай жаңылышпайм. Себеп дегенде бул жерде курактын түрү турат. Чындыгында биздин кыргыз айымдары аябагандай күчтүү болгон, ушунчалык сарамжалдуу, акылдуу, арканды узун таштай билген айымдар болгон. Себеп дегенде ашып калган кеземен ыргытпастан сарамжал болуп, ошолордон дагы баардыгын топ баягы ушундай курамадан курап жасаган. Бул жерде ушул кооздуктардын баардыгы тең турат. Демек сиздер дагы ушуну көрөсүздөр, жана өзүңүздөр күбө болуп жаткан чагыңыздар. Терек айыл өкмөтүнүн мындай өзгөчө буюм тайымдарына келдик. Себеп дегенде мен азыр колумда турган буюм тайымдардын баардыгы тең 19 кылымдын акыры жана ошондой эле 20 кылымдын башында калган оокаттар экен. Сизге дагы ошол суроо болсун. Мисалы, моуну жана айта кеттиңиз, чыны каптап, Бул болсо илгери ата-бабаларыбыз моорекинеси чийден, бул жери болсо жана арчанын небесинен ою түшүрүлүп жасалган нерсе, бул чыны кап деп коюшат. Жана ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир нерсеге мен азыр маани бердим, кечириңиз, сөзүңүз оозуңузда болуп турсун. Ак дасторкон баардыгыбыз эле азыркыга чейин колдонуп келебиз. Бирок ошол териден жасалган, ашатылып, жасалып,
ошо супара негизи баардыгында жок нерсе экен. Чындыгында эле ушул 19-кылымдын акыркысы 20-кылымдын башында калган ушул супара деп дагы бир жолу айтылып атат ушул. Буга дагы сиздер менин оюмча маани бересиздер деген жана баа бересиздер деген ойдомун. Аял затынын эң эле маанилүү башкы нерсеси бул ошол супарада боз үйдө тамак жасалып, бул жерде баягы көп боз үйлөрдө көрө алган жокпуз супараны. Анан сиздерде баардык аял затка керектүү жабдыктардын баардыгы бар экен. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Бул ата-бабаларыбыздан келе жаткан улуттук сырт кийимдердин түрлөрү, карышкырдын, койдун терилеринен жасалган ичик тондору калыстарды кызыктырып өзгөчө көңүлдөрүн бурду. Азыр биздин калыстар тобу аябагандай жакшы баамдап кетишти. Биз унутта калган баягы буюм тайымдарыбызды эмес, бүгүнкү күндө биз ошол эле ата бабаларыбыздан калган мурас катары калган биздин буюм тайымдарыбыздын баардыгын тең жаңыртып, кайрадан гана колдонуп, өзүбүздүн күнүмдүк тиричилик, баягы тиричилик жашообузга алып келишибиз керек. Жана ошондой эле уус жебер апаларыбыздын баардыгы тең жөн эле эч качан баягы шырдак жасай берген эмес, туурабы Ирина айым? Себеп дегенде шырдакка салынган оюлардын баардыгы тең эч качан кийимге же болбосо баш кийимге дагы жөн эле колдонула берген эмес. Баш кийимдеги оюлар эч качан шырдакка салынган эмес. Жана ошондой эле айымдардын оюсу ар башка, мырзалардын оюу башка, жана ошондой эле кичинекей бала наристелердин дагы оюсу ар башка болгон. Жана ошондой эле мына менин колумдагы шырдакчанын түсү, оюсу ушунчалык адамды өзүнө тартат. Себеп дегенде үйгө кирип келгенде мына ушуну сала турган болсок, ушунчалык жарык маанай берет, шаң берет экен. Урматтуу Ирина айым, мына айтыңызчы, канча жылдан бери ушул шырдак жасап келесиз? Жасагандан эч качан тажабайсызбы? Себеп дегенде баягы заманбап тил менен айтканда бул деген мелкая моторика деп коет. Буга чыдаган гана адам, сабыры ушунчалык бекем адамдар жасайт шырдакты. Жакшы, мен бул кол өнөрчүлүк менен 20 жыл болуп калды. Ушу мен сүйгөн кесибим десем болот. Керемет. Сонун көнүп алдым да, ушу мынсыз тура албайм муну кармап. Күнүнө канча сааттан отурасыз? Күнүгө көйм ушу менен кетет. 3-4 сааттан отурам. Заказ менен иштейм, заказдар көп болот. Буйртмалар демек көп болот экен сизде. Көркөм сөздүн баалуулугу бул чылк ыр менен түзүлгөн дейт. Ал эми кол өнөрчүлүктүкү болсо, бул ата бабабыздан калган улуу мурастарыбыз болгон, кол өнөрчүлүгүбүз болгон. Ал эми бүгүн болсо сиздер баардыгына күбө болдуңуздар. Бир гана кол өнөрчүлүк эмес, бул бизде унутта калган тамак аштарды, аны жандандырып, аны болсо өзүбүздүн муундан муунга бере турчу сабактарды баягы көргөзө алдык деген ишеничтебиз. Сиздер болсо бүгүн мына Ак-Талаа районунун Баетов айылында болуп өткөн 2025-жылдын Ноорус майрамына күбө болдуңуздар. Сиздер менен мен Айдай Токторбекова болдум. Футбол оюну боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, Айбек мырза мыкты чабуулчу номинациясы менен сыйланды. Иманкалык уулу Максат мырза мыкты оюнчу номинациясы менен сыйланды. Даткаев Шабданбек мыкты коргоочу, Темирбек уулу Чыңгыз мыкты дарбазачы болду. Ал эми 3-чү орунду Баетов командасы жеңип алса, 2-чи орунду Тайлак командасы, 1-чи орунду Хан Шырдакбек командасы жеңип алды. Ордо оюнунда Апиков Аманбай мыкты кадамакчы номинациясы, Эрнисбек уулу Акбай мыкты оюнчу номинациясы, Букашев Мирлан мыкты тоорумакчы номинациясы менен сыйланды.
Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ыраазычылык каттары менен Борбордон келген конокторубуз жана Актала районунун маданият өкүлдөрү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин ыраазычылык барактары менен сыйланышты. Иш-чаранын аягында Актала районунун акими Жапаров Жумадилла Курсанбаевич атайын элдин атынан жана өзүнүн атынан рахматын айтып, Арба Кыргызымдын нарктуулугу долбоорунун негиздөөчүсү, уюштуруучу Коконбай Жылдызга өзгөчө ыраазычылыгын билдирип, иш-чараны жыйынтыкташты. Бүгүн ушул Норуз майрамынын урматына арналган иш-чаранын жыйынтыктап отурабыз. Мен жыйынтыктоодун алдында бир-экөө сөз айтууну туура көрдүм. Урматтуу туугандар, бүгүн ушул иш-чарага өзүнүн чоң салымын кошкон, ушул жерди алыстабай түндөп жол жүрүп, мына ушул бүгүн сиздердин алдыңыздарда турган кызыңыздар, биздин Жылдыз карындашыбыз ушул жерде келип, ушул улуу Норуз майрамын, ушул улуттун уңгусу болгон, ушул жердеги улуттук табак аштарды өзгөчө көңүл буруп, мына 2 жылдан бери ушул сүмөлөккө, көчө ашка, ушул өзүнүн демөөрчүлүгүн көрсөтүп, ушул жерде элге биздин ушул айымдарыбызга дем күч берип отурган ушул Жылдыз эжекебизге бир ыраазычылык билгизип коелу. Сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан, ошону менен эле бирге мына ушул биздин кыргыз эл артисттерини, ушул биздин эжекелерибизди баарын ушул жерге алып келип, чыгармачылык таланттарды сиздерге мына 4 саатка жакын убакытта ичинде чыгармачылык чоң программада концерт тартуулап берди. Ошондуктан баарыңыздардын атыңыздардан ыраазычылык билгизүү менен ушул эжекелерибиздин ишине ийгилик каалап, мындан ары дагы ушул дем күч берип, ушул кыргыздын кыздарын, ушул кыргыз элибиздин жакшы сөзү бар, аял жылмайса аалам жылмаят деп, мына бүгүн күнүбүз дагы сонун берип, ушул жаз менен кошо келген майрамыбызда чоң таланттар бизге чыгармачылык ийгилик тартуулап берди. Сиздерге ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билгизебиз. Булдай жумушту жасаштын өзү дагы бир топ татаал, бирок ошого карабастан ушундай ийгилик алып келип, бүгүн ушул биздин баардык иш-чараларыбызга демөөрчүлүк кылып, мына азыр өзүңүздөр күбө болосуздар, ушул комиссиянын курамы менен жыйынтык чыгарылып келди. Ушул жыйынтыктарды тапшыруунун алдында турабыз. Ошондуктан дагы бир жолу Жылдыз эжеке сизге, урматтуу Каникей эже, Гүлнара эже, Айчүрөк эже, жалпы баарды ушул бүгүнкү бизге келип конок болуп, ушул жерде майрамдык маанай тартуулаган Элзаринибизге, бу жерде карындашыбыз турат. Ушу баарыңыздарга ийгилик каалайм, аман болуңуздар. Сиздерге дагы урматтуу биздин тургундар районубуздун ушул жерге келип, убактыңыздарды бөлүп, мына 4 саатка жакын убактыңыздар менен ушул жерде сүрө берип отуруңуздар. Мындан ары дагы элибизде тынчтык болсун, майрамыбыз майрамга улансын. Кудайым насип этип, аман эсен кийинки жылдын Ноорузун тосконго Аллам баарыбызды жеткирген болсун. Рахмат баарыңыздарга. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Баарыңыздарды орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бул Арба Кыргызымдын нарктуулугу долбоору бизге акыркы болбосун, өмүрү узун болсун, жыл сайын ушинтип баарыңыздар активдүү катышып туруңуздар. Биз болсо сиздерге келип өткөрүп туралы. Бозо салып, даярданып, атайын иш-чарага келген катышуучулар 14 айым 1000 сомдон сыйланышты. Ал эми 3-чү орунду алган мыкты бозо номинациясынын ээси Алыбекова Гүлбүбү 5000 сом сыйлык алды. Экинчи орунду жеңип алган Калдыбаева Мухара 7000 сом менен сыйланды. Биринчи орунду жеңип алган Исмаилова Нурбүбү 10000 сом сыйлык алып, мыкты бозочу аталды. Көжө боюнча Асылзат айымдар, Байгөнчөк айылы, Маданият бөлүмү, Кайыңдыбулак айылы айымдары акчалай сыйлыктар менен сыйланышып, мыкты көжө номинациясы менен Терек айылы 10000 сом акчалай сыйлык алышты. Экинчи орунду жеңип алган Үгүт айылы 12000 сом менен сыйланышты. Биринчи орунду Баятов айылынын айымдары жеңип алып, 15000 сом сыйлык менен сыйланышты.
Kolonörчүлүк боюнча Кайыңды булак, Жаңы Тилек, Баятов айылы айылдары активдүү катышкандыгы үчүн 5000 сомдон акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Ал эми 3-чү орунду Үгүт айылы жеңип алып, 10.000 сом сыйлык менен сыйланышты. 2-чи орун 15.000 сом Чолок Кайың айылы жеңип алды. 1-чи орун 20.000 сом менен Байгөнчөк айылы утуп чыгышты. Ал эми мыкты дасторкон боюнча Кайыңды булак, Байгөнчөк кызыктыруучу сыйлыкка ээ болушту. 3-чү орун 10.000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйланышты. 2-чи орунду Үгүт айылы жеңип алса, 1-чи орунду Терек айылы жеңип алып 20.000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйланды. Мыкты сүмөлөк боюнча музыкалык мектеп жамааты, Үгүт айылы, Баятов, Кайыңды булак айылдары жана Карагойчиева Элиза айым 2000 сомдон кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Ал эми мыкты сүмөлөк боюнча 3-чү орунду Терек айылы жеңип алып, 10.000 сом акчалай сыйлык менен сыйланышты. 2-чи орунду Асылзат айымдар тобу 12.000 сом акчалай сыйлык менен жеңип алышты. 1-чи орунду Аялдар кеңеши жеңип алышып, 15.000 сомдук байгеге ээ болушту.